талас жергесинде, талас территориясында эгерде кайсыл бир кылмыштар жашыруун жасалып, мамлекеттик коопсуздугуна коркунуч келтирилип, сиздер чара көрүлбөй турган болсоңуздар, анда мен сиздерге чара көрөм. Бардык нерсеңер бар. Мына силерге да кайрылып айтып кетейин. Бардык нерсеңер бар. Манас районунда билесиңер да кандай жерде болчу биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имараты. Мына жаркыраган сонун здание турат. Мына Кара Буруу районунда жаркыраган сонун здание турат. Талас районунда жаркыраган сонун здание турат. Облустук башкармалыгыңар жаркыраган сонун болуп турат. Мына бүгүн үй берип атабыз. То есть бардык шарттар бар силер. Былтыр көтөрдүкпү айлык акыңарды? Пограничникин көтөрдүкпү? Эндиги жылда көтөрөбүз. Кызмат кылып атасыңар, ошого жараша мен ар дайым айтып келем, бул жерде белгилеп айтып коеюн. Сиздердин кылган кызматтын негизинде мамлекетибизге акыркы 3 жылда казнабызды баягы урдап кеткен, тоноп кеткен, коррупциялык жолдор менен чыгарып кеткен акчаларды кайтаруунун негизинде, урматтуу туугандар, бул такталган бүгүнкү күндө цифралар жылдын аягына чейин тактап беребиз. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 200 миллион доллар акча болуп калды. Кайтарган акчаңар. 1 миллиард 200 миллион доллар акча болуп калды. Ошонун бүгүнкү күндө так казнага кайтып кирип, казнага кирген жарымынан ашыгы казнага кирди. Калгандары боюнча иштер жүрүп атат. То есть биз өзүбүздүн элибизди, журтубузду жакшы багып, элибиздин, журтубуздун жакшы жөнөкөй адамдарга шарт түзгөнгө түздөн-түз милдеттүү болобуз. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун силерге болгон саламын айтамын. Президентибиз ар дайым сурап турат, эмне болуп атат, кандай болуп атат, кандай карап атасыңар, элдердин арасында кандай проблема бар, кайсын чечишибиз керек деп күнү-түнү элдин ушу коопсуздугу боюнча тынчсызданып отурат. Мына ушул үйлөрдү курганда дагы ошо президентибиздин түздөн-түз тиешеси бар. Себеби бул үйлөрдүн бардыгы мамлекеттик бюджеттен, мамлекеттик ипотекалык ишкананын аркылуу берилип аткан үйлөр. Барып ачып элдерге менен чоң салам айтып кой деп президентибиз сиздерге айтты. Президент саламын сиздерге жеткизип коеюн. Рахмат.